берип коелу. Саламатсыңарбы урматтуу депутаттар, эл өкүлдөрү, катышуучулар жана келген коноктор. Усейинова Нургүл Эмилкановна, Фрунзе айылдык кеңештин депутаты Сокулук районунан. Мына азыр берген проект долбоор жер кодекси боюнча 7 менен 8 беренеге пункт өзгөртүү киргизип атыптырсыңар. Мен как практикующий элдин өкүлү катары 7 пункту вообще исключенияга берсин деп сунуш берет элем. Себеби биякта мына орусча редакциясында жазылып турат да, сиз жаңы редакция берип атат. По истечении срока без договора аренды арендодатель без продажи на торгах или на аукционе продлевает договор аренды на новый срок с арендатором надлежащим образом. Биякта 7 эски редакциясына действующийде четко жазылып турат да, 5 жылга берилет. Анан кийин пролонгация, продлевание за 15 дней депчи. Азыр биякта закон о конфликте интересов, коррупционный риск болушу мүмкүн да. Бир адамдар, допустим, биякта ошол пунктта 4-5-де, допустим, асыл тукум, айыл чарбаларда бар, 20 жыл мөөнөткө алган жерлери бар. Анан алар ошол жерлерди уже менчик катары без пролонгация менен, продление менен эле колдонуп келет. Анан ошол 7 действующийсине сунуш берет элем, допустим, 20 жылга многолетний семеноводческий племенным экспериментальным хозяйством, научно-исследовательским, опытным, селекционным сельскохозяйственным кооперативу, который предоставляется сроком на 20 лет дегенде, ошол срогун да, алуу эле, допустим, на общих основаниях 5 жылга эле берилсин. И по истечении данных сроков после согласования сторон сроки пользования земельных участков могут быть продлены. Продлены дегенде ошол пункту алып коюш керек да. Себеби бул коррупционный бир элементке барат да. Анан 8 мыйзамда жанагы ошо жазылып атпайсызбы, малопродуктивный депчи, ошо жана жер эме. Малопродуктивный дегенге вообще буну надо исключить. Себеби жайыт мыйзамында я как практикующий депутат, элдин өкүлү болгондон кийин бүгүн погодные условия, бүгүн, допустим, мындай болгону менен эртеңки күнү жаан или погодный эметсе, ал продуктивный эле болуп калышы мүмкүн да. Анан азыр айтып атасыңар, здесь категория не уточнена. Бүгүн ошол жерлерди алуу эле бул кайра эле коррупционный элементке такалат да. Баягы жогору мен айтып кеткен өзүмдүн кесиптештериме элге кошулам. Себеби биякта бир кандай бир кластерный метод деп бай менен кедейге бөлүнүү максатында бул айыл чарба министринин политикасы болуп атат да. Айыл чарба министрлиги өзү только политикасын жүргүзүш керек болчу да, көзөмөлдөш керек болчу. Бүгүнкү күндө бул түздөн түз аралашып атат да, ошол айыл чарба ишине да, чарба ишине аралашып атат да. Анан ошо жер пастбищанын эмесинде 12 беренеде жазылып турат: порядок обмена права аренды на пастбищный билет. Ошол эле мыйзамда 15 беренесинде жазылып турат: запрещение аренды пастбищ. Ошондо пользование деген сөз бар экенде, ошондо 15 берене менен 12 берене бирине бири карамашылык келтирип атат да. Аренда 12 беренеде аренда сөзүн алып туруп, ар бир пунктунда киргизилген пользование деген пунктун кошуп коюшуна менин сунушум. Анан 309 берененин негизинде мен 2017 жылы айылдык кеңешке депутат болуп шайланып келгенден, Аманкан Батырбекович, сиз билесиз бул маселени. Бизде ГПЗ Сокулукский менен учебно-опытный хозяйство бар болчу. 30 июнь 2016 жылы 364 токтом негизинде реорганизация болуп, азыр ОНИЦ деген эме кабыл алынды. Мен Тилек Токтогазиев айтып кеткендей кошулам. Кандай себептерден ОНИЦ племенной статус алып калды? Ошону Аманкан Батырбекович, Султан Абдрашитович, комиссия түзүп берсеңиз, ошо плем статусунун кандай алганын көзөмөлгө алсаңыз, себеби бизде 446 гектар жер бар. Булар азыркы күндө келип атышат, бизге ошо 75%-ын өткөзүп бергиле депчи. Уже 2 сессия айылдык кеңеште өттү. Мен сизге айтып кетет элем, 4 июль 2002 жылы Министерство сельского и водного хозяйства 587 токтом менен 24 август 2000 жылы Биримкулов аким кол койгон менен бул жерлер өтүп кетет. Бирок бүгүнкү күндө племенной деген статус алыш үчүн бир
категорияда бир эмеде уйлар болуш керек болчу. Бүгүнкү күндө тилекке каршы асыл тукум уйлары ала тоо породасында мен публично заявлять этем жок. Себеби, может, аталыкта бар, бирок именно ОНИЦте, ГПЗ Сокулукскийде жок. Булар бүгүнкү күндө ал уйлардын баарын уже привели в такое состояние. Азыр алар ар кандай породада уйлар турат. Азыркы күндө биздин бюджеттен булар под прикрытием науки, семеноводческих экспериментальных хозяйств биздин элдин налогунан, салыгынан бюджеттен силер жылда буларга эме бөлүп бересиңер. Ошол целдерге. Бирок тилекке каршы текшерүү жүргүзүңүздөр. Бир дагы асыл тукум үрөн чарба бүгүнкү күндө мына бардыгы чет өлкөдөн алынып кетет. Үрөндөр. Уйлар болсо чет өлкөдөн келет. Галштин, ангус болобу, бөлөк породалар. Бизде бул нерсе иштетилген эмес. Бүгүнкү күндө менде уголовный иш бар, козготулган, бирок тилекке каршы бул дагы эле турат. 2018 жыл 23 август номер 173 Чүй прокуратурасы козгоп берген гранттар, нецелевое использование грантовых средств. Мен бул 309 токтомду мындай деп кабыл алам да, кластер элди бай менен кедейлер, байлар байы берет, кедейлер миграцияга кетет. Бир, экинчиден суб арендага берип жүргөндөр фактылар менде бар. Допустим, ошол илимий үзүлдөө кылып алышкан ошол жерлерди, анан 15 миңден ижарага берип жүрүшкөн. Бир да сом мамлекетке, жергиликтүү бюджетке түшкөн эмес. Экинчиден, бияктан эң основной республикалык бюджеттен акчаларды алчу, анан гранттарды бөлөк чет өлкөлөрдөн алышкан. Анан ошол менен биз бүгүн кредит деген нерсе бүгүн Кудайдын астында да жакпай турган нерсе. Биз аграрный республика бүгүнкү күндө кредиттен башыбыз чыкпай жатат. Жерлерибиз баары мыйзамсыз пайдалануу болуп турат. Себеби бизде жана сиз Аманкан Батырбекович жогору айтып кеткенде 25% жерлерди ошол асыл тукум илимий үзүлдөө деген бул айыл чарбанын астында эле алынып келген жерлер. Анан ошол 309 токтом бүгүнкү күндө сиз айтып атасыңар, мына бүгүн бизде прецедент последствия. Силер как эл, силерди ишенип бүгүнкү күндө Аманкан Батырбекович, Султан Абдрашитович эл өтө үмүт менен ишенип атат. Ошону токтомду вообще утвержденияга кабыл албай эле, даже с изменениями 40% деген бул бизди элди башаламандыкка алып келет, жакырчылыкка алып келет, анан миграцияга алып келет. Рахмат, азыр уруксат берсеңиздер.